Ысык-Көл облусундагы акыркы таптагы атталган кылмыш толук жана мыйзам бузуу фактылары менен тааныштырып, назарыңыздарда 102 кылмыш хроникасы программасынын алгачкы чыгарылышы. Студияда Адилет Иманов. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү берүүбүздө Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинде каралган эң оор мыйзам бузууларынын бири адам өлтүрүү фактысы туурасында кеп козгоп, аталган кылмыштын чоо жайын ачыктап бермекчибиз. Үрөй учурган мындай окуя Каракол шаарында 25 октябрда катталып, акыркы таптагы эң оор кылмыштардын сап башына чыкты. Шаардык ички иштер бөлүмү тарабынан бул окуя изы суу электе териштирилип, тийиштүү иликтөөлөрдөн улам адам өлтүрүү фактысы боюнча 1968-жылы туулган А.Э. аттуу жаран кылмышка шектүү деп кармалды. Учурда аталган жаран өз күнөөсүн толугу менен мойнуна алып, азыркы тапта соттун өкүмүн күтүп жаткан чагы. Каргашалуу бул окуянын чоо жайы кийинки материалда. Үстүбүздөгү жылдын 25 октябрында болжол менен кечки саат 18:00 чамасында Каракол шаардык ички иштер бөлүмүнүн нөөмөт бөлүгүнө Ысык-Көл облустук бириккен ооруканасы тарабынан кичинекей кыздын башынан оор жаракат алып, ооруканага жетпей тез жардам унаасында каза болгондугу тууралуу билдирүү түшкөн. Аталган маалыматта өспүрүм уртокмокко алынгандай абалда болгондугу айтылат. Бул факты катталган соң шаардык ички иштер бөлүмү тарабынан дароо тергөө ыкчам тобу түзүлүп, окуянын жагдайы териштириле баштайт. Иликтөө амалдардын жүрүшү менен каза болгон кыз 2011-жылы туулган Фатима Асанова болуп чыгып, ал киши колду болуп өлтүрүлгөндүгү аныкталган. Бул окуя боюнча адам өлтүрүү фактысы менен кылмыш иши козголуп, кылмышка шектүү катары 1968-жылы туулган кыздын өгөй атасы А.Э. аттуу жаран колго түшүрүлгөн. Тергөө иштеринин жүрүшүнөн улам аталган жаран өз күнөөсүн толугу менен мойнуна алып, учурда сот өкүмүн күтүп жаткан чагы. Териштирүү иштеринин жүрүүсүнүн негизинде Каракол шаарынын Коен көзү көчөсүндө убактылуу батирде жашаган 1968-жылы туулган жаран А.Э. шектелип кармалды. Териштирүү иштеринин жүрүшүндө ал жаран өгөй кызы 6 жашар кызын тамга чабыйып сүздүрүп башы менен. Башынан алган жаракатын каза болду. Ал күнөөсүн толугу менен мойнуна алды. Азыркы учурда Каракол шаардык сотунун токтому менен 2 айлык тергөө абагында СИЗО 3-кө камакка алынды. Азыр тиешелүү экспертизалар даярдалып жатат. Бул окуя боюнча Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 97-беренеси, тагыраак айтканда адам өлтүрүү 2-бөлүк 3-пункту менен козголду. Бул өзгөчө оор кылмыш. Пожизненный алышы мүмкүн мындан. Эми сот кандай ишет? Тергөөчүнүн айтымында кылмышка шектүү жаран сурак учурунда окуяга тиешеси жоктугун маалымдап, бирок тийиштүү далилдер жана күбөлөрдүн көрсөтмөсүнөн кийин өз күнөөсүн толугу менен мойнуна алган. Күбөлөрдүн маалыматына ылайык аталган жаран кызды буга чейин да уртокмокко алып, сабап жүргөндүгү айтылат. Өз кезегинде кылмышка шектелип жаткан жаран окуяны төмөндөгүчө түшүндүрүп берди. 25 октябрь күнү 5-тен 5:20 болуп калган убакытта келинчегиме чалгам. Келинчегим жүрүштө болчу. Келинчегиме чалсам айтты, ушундай пияз карточка ачып турасың барча деди. Пияз карточка ачып, карточканы берип үйгө алып кирип, ортон койдо пияз турап атсам, кичинекей кызым ыйлап калды. 1 жаштагы кызым. Анан берип 6-дагы кызыма айттым, көтөрүп келиши, сыйып койбойбу, эмне жалайгаң деп амперсин көтөрүп берейин деп айтсам, көтөрүп келатып аркасынан чалбасынан чалышты экөөсү. 1 жаштагы кызым кырып кетти колунан. Анан жукка барып көтөрүп келип стол жанында астып сорап отурсам, экинчи кызым келип калды. Абайлап айт билен кызым деп tutуп алсам, тамга тийип калды ушу. Тамга тийип калып, папа ата башым деди. Анан кичинекей кызымды кое эле чоң кызымды көтөрдүм. Эмне болсом папа башым деди. Анан кичине сылай болуп калгандан папа сууап келип этине суу койдум. Башы катып тийип калды. Аңгычак эле уурум кирип келди, айттым, мамаңа чалчы изим менен аңгычакты кирип келишти. 5-6 күн өтүп, мамасы келди жумуштан. Анан скорыйга чалдык. Скорыйга чалып, скорыйга алып барды. Скорыйга алып баргандан жарым сааттан кийин бир врач чыгып айтты, чачап калдыңыз, катыш деп калды, ракасы менен, башы менен. Болду. Анан бияка алып келди. Ошондо сиз түрттүңүзбү же мындай чаап катып түрттүңүзбү? Абайлап берем деп билсем, эмеге паластын жегинде эме бар, кичинекей жеп төшөк көрүп ошого тамга тийип калды. Мында тамны көрүнөт. Бирок тартип сакчыларынын айтымында кандай болгон күндө да ар бир жаран колу менен кылган иши үчүн мыйзам алдында мойну менен жооп бериши талап. Бул окуя эми сот тарабынан кароого алынып, күнөөлөнүп жаткан жаран өзүнө тийиштүү жазасын жакын арада алмакчы.
Акыркы тапта Каракол шаарын көрүктөндүрүү жана каланын инфраструктурасын жакшыртуу жаатында бир катар алгылыктуу иштер аткарылып, учурда жигердүү аракеттер да көрүлүп келүүдө. Бул багытта ушул жылдын сентябрь айында Каракол шаары дагы бир заманбап үлгүдөгү сейил бак менен толукталып, ал Каракол суу каналынын жээгинен орун алган. Аталган эс алуучу жай чет элдик демөөрчүлөрдүн каржылоосу менен курулуп, ага Ривер Парк деген аталыш берилген. Кыска убакыттын аралыгында Ривер Парк жергиликтүү тургундардын жүрөгүнөн түнөк таап, азыркы күнгө чейин алкоолорго татып келүүдө. Бирок үстүбүздөгү жылдын 1-ноябрында Каракол шаардык ички иштер бөлүмүнө Каракол шаардык дестинация коомдук бирикмесинин өкүлчүлүгү тарабынан арыз түшүп, анда Ривер Парк сейил багындагы мүлктү түнкү саат 2-3 чамасында белгисиз бирөөлөр сындырып кеткендиги кабарланган. Учурда бул факт боюнча шаардык ички иштер бөлүмү тарабынан ыкчам иликтөө тобу түзүлүп, азыркы тапта тергөө иштери жүргүзүлүп жатат. По данному факту для выяснения обстоятельств выехал СОК ОВД города Каракол. Катталган бул факты боюнча окуянын чоо жайын териштирүү үчүн Каракол шаардык ички иштер бөлүмү тарабынан атайын ыкчам тергөө тобу түзүлүп, окуя болгон жерге жөнөтүлгөн. Тергөө тобу барган учурда сейил бакты курчап турган 4 каша жана жарыктандыргычтар талкалангандыгы, андан сырткары био ажаткана коңторулгандыгы аныкталган. Учурда бул окуя боюнча кылмыш жаза кодексинин 234-беренесине ылайык бейбаштык деген кине менен кылмыш иши козголду. Азыркы тапта кылмышка шектүүлөрдү издөө аракеттери жүрүп жатат. Ведется следствие. Ривер Парк сейил багында орун алган бул тартип бузуу аракеттери аталган жайда орун алган видео камерага түшүп калган. Анда окуяга 4 адамдын катышы бар экендиги аныкталды. Тартип сакчыларынын айтымында шектелип жаткан жарандар болжол менен 18-20 жаш курагындагы улан кыздар болушу мүмкүн. Бирок тилекке каршы тартылган тасмалардын сапаты начар болгондуктан бейбаштардын жүздөрүн көрүп аныктоого мүмкүн болбой жатат. Өз кезегинде мына ушул видео көзөмөл камералары туурасында Каракол шаардык ички иштер бөлүмүнүн башчылыгы да кеп козгоп, бул заман талабына ылайыкташтырылган техникалардын кылмыштуулук менен күрөшүүдө өтө чоң пайдасы тийип жаткандыгын айтып өтүштү. Мекеме жетекчилиги мындан туура 3 жыл мурун демилгеленген коопсуз шаар долбоорун кайра жандандыруу керектигин баса белгилеп, көл калаасын коопсуздандыруу зарылчылыгы бар экендигине токтолду. Маалыматка ылайык, коопсуз шаар тууралуу сунуш Каракол шаарынын мэриясына жиберилген, учурда ал тийиштүү кароодон өткөрүлүп жатат. Бул тууралуу кенен кийинки сюжетте. Коопсуз шаар долбоору 2014-жылы мамлекеттик деңгээлде демилгеленип, ошол жылдан тарта өлкөнүн бардык аймактарында ишке ашырыла баштаган. Бул багытта алгач Ош жана Бишкек калаларында аталган долбоор ишке киргизилип, жол кесилиштеринде видео көзөмөл камералары коюлуп, андан сырткары бардык мекеме ишканаларга байкоочу камералар орнотулган. Бирок ошол эле жылы демилге кандайдыр бир себептерден улам токтотулуп, ошол бойдон унутта калат. Аз убакыт болсо да жаңыдан ишке ашырылып жаткан бул долбоор өзүнүн пайдалуу жактарын кыска убакыт аралыгында эле тастыктап, өлкө ичиндеги кылмыштуулуктун ачылышын бир нече пайызга жогорулаткан. Мына ушул демилгенин керектүүлүгүн түшүнө билген укук коргоо органдарынын бири Каракол шаардык ички иштер бөлүмү болуп чыгууда. Учурда аталган мекеме тарабынан коопсуз шаар долбоору Каракол шаарында да кайрадан жанданып, бүгүнкү күндө шаар мэриясына сунушталууда. Өз кезегинде шаардык тартип сакчылары кылмыштуулуктун көрсөткүчү азайбай жаткандыгын маалымдашып, коопсуз шаар долбоорунун алкагында видео көзөмөлдөр орнотула турган болсо, кылмыш бетин ачууда бир топ жеңилдиктер боло тургандыгын баса белгилешти. 70-80% алдыр болдук бизде. Батирлерден урлап алат. Турак жайларга кирип атышат, мындай үйлөргө, чоң магазиндерге кирип атышат. Ошондой фактылар көп болот. Андан тышкары базардын ичинде кражалар болот. Актилек базары, Бугу базары, ошол жакта да көп кражалар болот. Мен ойлойм, бул долбоор ишке ашып кетсе, бизге да иштеген аябай жакшы болот эле. Негизи деген алдырба мамлекеттин баары өнүгүп атпайбы? Ошо өнүккөн негизинде ушу камералар көп болсо бизге иштегенге да аябай жакшы болот эле да, жеңилдетип болот эле. Мисалы деген кылмышкер бул жерден урук кылып кетти. Барсаң, жакшынакай здание, мисалы. Кирип карасаң, эч кандай камера жок. Анан бизге оорчулук туулуп атат да ошол себептенчи. Мисалы, базардын ичинде телефондор жоготуу, бизде көбүнчө телефонда кражаларчы. Ошо кражалар көп болот, ушу телефон тууралуу. Камера болсо бизге аябай эле жеңил болот эле деп ойлойм. Ошондой эле авария болот, мисалчы, авариялар ал көп. Көрүп атсам, Кыргызстанда эле тияктан
10 киши өлдү, бияктан 5 киши каза болду эле, биз деле угабыз. Бул деле аябай чоң проблема. Мисалы ошондой камера болсо, мисалы водительдер деле ойлошмок, камера турат деп акырын айтып өтүшөт. Ошондой эле уруулар деле камера турат деп ошо кылмыштан уже качып башташмак да. Ошондой эле бизде азыр эң көбөлүү маселе бул батирлерден уруулуктар болот да. Үйдө жоктуктан пайдаланып кирип тапкан акчасын урлап кетишет полный үйүндө, ошо аянка акчасын урлап кетишет. Ошондой фактылар бар бизде. Буга чейин деле 2-3 жыл мурун деле безопасный городдук Бишкекте деле жакшы эле келатып аянат чыкпай калышты. Ойлойм ушул камера болсо аябай жеңил болот. Мисалы чет мамлекеттер көрсөңөр бүт эле камера. Аякта кылмыш деле аз. Ошол себеп аябай чоң бизге жардам бермек да ушул камерачы. Мына ушундай эле ойду шаардык жол көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы да колдоого аларын билгизип, жол эрежесин сактабаган айдоочулар менен күрөшүү кыйла жеңилдемек деген пикирде. Каракол шаарында биздин эле ушу көчөлөрдө, прекросстордо видео камералар жок. Ушунун себебинен бизге аябай кээде түнкүсүн, күндүз баягы жол кырсыгынан качып кеткен фактылар көп болот да. Ошолордо бизге аябай эме келет да, кыйынчылык келет да. Ушу видео камералардын жоктугунан. Мындан 4 жыл мурун ушу 3 четке коюлганда, ушу мэрия коюп берген. Бүгүнкү күндө ак суу түп жетибизде 3 тең жарак сабалда турат да. Бул боюнча биз мына шаар коопсуз шаар деп атпайбызбы? Коопсуз шаар боюнча биз ушу мэрияга, администрацияга, Каракол шаарынын кеңешине дагы ушундай где-то 4-5 жолу өзүнүн предложение сунуш. Ушунга чейин чечиле элек бул факт, вопрос. Бул баягы жиберип атабыз предложенияларыбызды өзүнүн кайсы көчөлөргө обследовать эткенбиз. Бирок ушул финансылык тартыштыгынан ушунга чейин чечиле элек. Бишкекте азыр мына баштап атат коопсуз шаар деп. Биздин Караколго коюлса, бул абдан өбөлгө болот да. Себеби бизде азыр жеке эле жол кырсыгы эмес, уруулуктар, жанагы бейбаштыктар ошолорго абдан өбөлгө болмок да. Сунушталып жаткан коопсуз шаар долбоору тартип сакчылары тарабынан демилгеленип, калктын коопсуздугуна жана аны менен катар кылмыштардын санын кыскартып, алардын бетин ачууда кыйла жеңилдиктер болоорунан андык. Бирок бул долбоор коомчулуктун коопсуздугуна багытталып жаткандыгына байланыштуу аталган демилгеге кала тургундарынын көз карашы кандай экендигине кызыгып, кала тургундарынын оюн да билип көрдүк. Негизи жакшы эле го, коопсуздук жерлерден азыр көбүнчө авария андай мындай ууруу болуп атат. Может ошол жактан жардам берет, адамдар коркуп, ошол камерадан коркуп, может андай ишке барышпайт. Кулдойм. Көз караш жакшы эле, коюлса, камера коюлуп, шаар ичи коопсуздук болсо мындай тынчтык болот. Элдердин жашоосуна да жакшы болобу деп ойлойм, өзүмдүн оюмчу. Менин оюмча жакшы эле болот негизи. Мисалы, эки машинанын кагылыш болуп атпайбы азыр? Ошондо кто прав, кто не прав болушу мүмкүн, ошондо ар кандай. Эми жакшы жактары көп эле анычы. Бир топ бизге керек андай камера койгон. Тура эле негизи бул нерсе. Кээде незаметченный эмелер калып атпайбы, билинбейчи. Эми ошол так аткарылса, так коюлса жакшы эле болот болчу элге. Коопсуздукка, элдин коопсуздугуна бирден бир ошого эметилген да. Мен кошулам. Видео камераларга эми билбейм, каражатыңар канча жетет. Кайсы көчөлөргө, мисалы, центральный көчөлөрдө и так видно. Здесь ходит охрана, допустим, да, рядом милиция. А тияктагы кээ бир көчөлөргө даже свет жок да. Поэтому ошондо бир жагына карасаң, видео камерадан мурда освещение жасап берсең жакшы болот эле да. Калк арасынан мындай ишенимди колдоо тапкан бул долбоор эми кала башчылыгынын гана чечимине көз каранды. Өз кезегинде Каракол шаарынын мэри Данияр Арпачиев да аталган демилгени колдой тургандыгын билдирип, бирок сунушталган долбоордун тийиштүү каржылык сметасы жок болуп жаткандыгын айтып өттү. Маалыматка ылайык, эгер шаардык ички иштер бөлүмү тарабынан демилгенин сметасы такталып түзүлсө, коопсуз шаар долбоору Каракол шаарынын келерки 2018 жылдык бюджеттик планына киргизилиши мүмкүн. Ал эми азыр болсо долбоор каржылык чыгашанын өлчөмү аныкталмайын сунуш бойдон кала берет. Ошол себептен шаардык ички иштер бөлүмү тез аранын ичинде долбоордун каржылык каражатын тактап кала бийлигине тапшырышы талап. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн топтому чыкты. Ошол автотранспорт ээлеринен алынуучу жана ГАИнин штрафтык айып пулдары ушу мурда толугу менен республикалык бюджетке кетчү. Анан ошол быйылдан баштап 50% жергиликтүү бюджетке түшсүн деген.
бул деген ушул жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарын ушул гаинин штрафын көбөйтүүгө, жол коопсуздугун сактоого стимул болуп эсептелет. Анан биз эми областтык ички иштер башкармалыгы менен шаардык ички иштер бөлүмү менен ошол шаарыбызга ошол коопсуз шаар долбоору боюнча ошо видео көзөмөл орнотуу маселесин карап атабыз. Бүгүнкү күнү азыр шаарыбыздын кайсы точкаларына анан кандай жабдыктар коюлат, бул боюнча азыр долбоор, анан смета пока биздин колубузда жок. Бул боюнча ички иштер бөлүмүнө тапшырма берилген шаардык. Андан сырткары областтык ички иштер башкармалыгы менен Кыргыз Республикасынын ошол ички иштер министрлиги менен ушундай бир долбоорду ишке ашырсак деп атабыз. Бул боюнча ошол проектиси жана сметасы келсе, анан ошол боюнча каражатты же жергиликтүү бюджеттен, же областтык өнүктүрүү фондунун бюджетинен карап ишке ашырабыз. Айта кетсек, учурда мамлекеттин өнүгүүсүнө багытталган 40 катам аттуу стратегиялык долбоору 2040 жылга чейин кабыл алынган. Аталган долбоордун алкагында өлкөнүн заман талабына жараша өнүктүрүү максаттары бекитилген. Мына ошондой заманбап кадамдардын бири бул коопсуз шаар демилгеси. Укук коргоо органдарынын айтымында, кайрадан жанданып жаткан коопсуз шаар долбоору ишке ашса, мекенибизди алдыда коопсуз жана жаркын келечек күтүп турары анык. Каракол шаардык ички иштер бөлүмүнүн расмий маалыматына ылайык, учурда шаар ичинде уурулук фактысы көп катталууда. Ошондон улам кала тургундарын сак болууга чакырышып, кандайдыр бир шектенүүлөр болсо, тартип сакчыларына кабарлап коюуну сунушташат. Ал эми биз болсо ушуну менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктамакчыбыз. Силерди коомчулук арасында кездешкен терс көрүнүштөрдөн алыс болуңуздарды тилеп, кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуздар демекчибиз.